Мусульман уяттуу болот. Кыргыз эли уяттуу болот. Уятты кармап барайлы. Уятты кармап барайлы. Өзгөчө кыз балдар. Келиндер, кыз келиндер. Мусульмандын жүрөгүндө иман, көзүндө уят. Бактылуу аялдардын 4 сыпаты дейт. Биринчиси, тили таттуу болсун. Жакшы сөздөрдү, уу сөздөрдү эмес, таттуу сөздөрдү сүйлөсүн. Экинчисинде көзүндө уят болсун дейт да. Көзүндө эмне болсун дейт? Уят болсун дейт. Жүрөгүндө жакшы, сооптуу иштерди кылууга умтулуу болсун. Төртүнчүсү, колу иш менен алек болсун дейт да. Камыр жууруп аткан, кир жууп аткан, бир нерсе тигип аткан, Кур'ан ачып аткан, таспих зикир кылып аткан, үйдү шыпырып аткан сал, колу алек болсо дейт. Мына бактылуу аялдын 4 белги. Алтын палтыны бар кызыктырган бейт ал. Эгерде мына 4 болсо, алтыны жок бактылуу болот бул. Алтыны жок бактылуу болот. Турмушка чыкпай калса, турмушка чыкпай деле бактылуу болот бул. Ушунча гана. Балалуу болбой да бактылуу болот керек болсо. Эгерде могул 4 боло турган болсо. Кудай сактасын, булар болбой калса, анда чатаганда. Бардыгы болуп турган бактысыз болуп калат. Бардыгы болуп тур. Көрүп атпайбызбы жашоодон? Узакка кетпей эле коелу. Демек тугандар, азыр эмне экен бул? Имандын бутагы сыраты мустаким сурап аткан, эмне сурап атабыз? Уяттуулукту сурап атабыз, тугандар. Эхдина сыратал мустаким дегенде, я Алла, уяттуулардын жолуна салгын бизди. Уяттуулардын жолуна салгын. Уятсыздыктан Кудай сактасын. Уят кеткенден кийин иман кетет. Ол чатак нерсе ал. Бардык мурунку диндердин өзүнчө баалуулугу болгон ар бир диндин. Пайгамбарыбыз айткан, ислам диндин баалуулугу өзгөчө баалуулугу бул уяттуулук дейт. Мейли, бул уяттуулукка да келип токтойбуз. Бирок биринчиси уяттуулук. Экинчиси ислах байнан нас. Сиз менен бүткүл адамдардын ортосунда уяттуулук. Экинчиси сиз менен бүткүл адамдардын ортосунда адам баласы болгондон кийин сөз шайтан бар. Келишпестик болот сөзсүз. Ошондо элдештирүү дейт. Экинчи бутак кандай экени?